Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Элинор Портердин Поллианна романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Оюн. Нэнси дөбөнүн үстүндөгү чоң таштардын арасында карагайдын көлөкөсүндө көлөкөлөп эс алып жаткан Поллианнага кыйла дегенде араң жетип келди. Жүрөгүмдү түшүрдүң, Поллианна. Сыртка чыгып кеткениңди көргөн эмесмин. Биякка кантип келдиң? Деп сурады ал энтигип. Поллианна кыткылыктап күлүп, терезеден кантип чыкканын, бак аркылуу жерге түшүп бул жака келип алганын айтып берди. Сөзүнүн акырында «Сизди сарсана кылганым үчүн кечириңиз, Нэнси эже», деди. Мурда атам да, кайрымдуулук мекемесиндегилер да сиздей болуп сарсана боло беришчү. Кийин көнүп калышты. Мунуңду укса, Тайжең сага эмне дейт болду экен деп ойлонуп жатам. Сизди ойлондурбаш үчүн барары менен Тайжеме өзүм айтып берем. Нэнси чочуп кетти. Жок, айта көрбөй окуй, деп жалбарып жиберди. Ал ушундай жинденет дейсиң? Сени капа кылчу сөздөрдү айтаарын бөркүңдөй көр. Бас кеттик, эртелейли. Үйдү көздөй жол алышты. Бир аз баскандан кийин Поллианна адаттагыдай жайдары сүйлөп, «Мени ойлоп сарсана болгонуңузга кубандым, Нэнси эже», деди. Ах, менин кичинекей сүйүктүүм, курсагыңды ачса керек. Тайжең сени жазалаш үчүн сүт менен нан эле берип кой, деди мага. Барганга жетишмек эмесмин. Ал учурда биякка чыгып кеткен болчумун да. Нэнси күлүп жибере жаздап, өзүн араңтыйды. Албетте, ал мунуңду билген жок да. Сага сүт менен нан эле береримди ойлоп жаман болуп атам. А мен капа болгон жокмун. Тескерисинче абдан кубандым. Кубандым дейсиңби? Кандайча кубанасың? Ооба, кубанычтамын. Анткени сүт менен нанды өлө жакшы көрөм. Анын үстүнө сени менен чогуу тамактанам. Бул азбы? Нэнси кичинекей кыздын чатырдагы ээн бөлмөнү жактыруу үчүн өзүн мажбурлаганын эстеп, «Поллианна», деди. «Баардык кайгылуу окуянын кубанчуу жагын таап атасың. Таң калганыман айтаарга сөз таппай калып жатам». Анын эмнесине таң каласыз? Оюндун эң кызыгы дал ушул жерде да. Оюн дейсиңби? Эмне болгон оюн? Ооба, Нэнси эже, бул оюндун аты ыраазы болуу оюну. Өтө жакшы оюн. Муну мага атам үйрөткөн. Бул оюнду ойноп баштаганыбызда али кичинекей кыз элем. Мен оюндар жөнүндө көп деле билбейм. Поллианна оор дем алып жылмайганга аракет кылды. Кичинекей жүзү кеч күүгүмдө арык жана муңайгандай көрүнүп турду. Ооба, мага атам үйрөткөн. Жана айткандай эле кичинекей чагымда эле ойноп баштаганбыз. Эң биринчи оюнубузга кайрымдуулук мекемесине келген 2 балдак себеп болгон. Балдакпы? Ооба, мен куурчак ойногум келчү. Бирок куурчагым жок эле. Атам ал үчүн кайрымдуулук мекемесине кайрылган. Бирок алардан келген кутудан куурчактын ордуна балдардын балдагы чыгып атпайбы? Аларды салып жиберген аялдын куурчагы жок болгондуктан, балким кичинекей балага керек болуп калабы деп үйүндөгү балдактарын бергенин жазыптыр. Оюн ошондо башталган. Ачыгын айтсам, бул жерден оюнга тиешелүү эч нерсе көргөн жокмун. Түшүнбөй турган эмне бар? Оюндун максаты кайгырчу окуялардан дагы ыраазы болуучу жагдай табуу. Биз оюнду балдактар менен баштаганбыз. Кечирип кой, бирок дагы деле түшүнгөн жокмун. Куурчак күтүп аткан кишинин колуна 2 балдак тийсе кантип кубанат? Поллианна ого бетер кыткылыктап күлдү. Туура айтасыз. Башында мен да сизде ойлонгом. Мага атам, кызым, бул балдактарга муктаж болбогонуң үчүн кубанышың керек. Карачы, колу бутуң соо. Эгер балдакка муктаж болсоң кандай болмок эле? Деген болчу. Көрдүңүзбү, Нэнси эже? Оп-оңой эле. Абдан таң калыштуу, күлкүлүү дагы. Бирок бул күлкүлүү эмес, Нэнси эже. Абдан жакшы оюн. Биз дайыма ойночубуз. Канчалык кыйын абалда болсок, ошончолук кубанычтуу болчу. Бирок атасы акыретке кетип,
Эч кимиси калбаган кызга бул оюнду ойноо абдан кыйын болот экен. Мен үчүн такыр оңой болгон жок. Нэнси анын сөзүн коштой. Ооба, деди үшкүрүп. Чатырдагы ичи бош, мончодой ысык бөлмөгө киргенде да бул оюнду ойноо оңой болбосо керек. Туура айтасыз, Нэнсижи. Башында көңүлүм чөгө түштү. Айрыкча жалгыз калганда, деди Полианна мойнуна алып. Өзүмдү жапжалгыз сезип, айланамда жакшы нерселерди көргөнгө зар болуп баштагам. Оюн тууралуу унутуп калыптырмын. Кийин мени кубандырчу бир нерсе сөзсүз болуш керектигин эстедим. Анан бөлмөмдө бетимдеги сепкилдерди көргөзүп турчу күзгү жок экени кубандырды. Терезенин ары жагындагы укмуш кооз көрүнүш дубалдарда сүрөт жоктугун унуттурду. Ошентип ыраазы болуучу нерселерди таба баштадым. Көрдүңүзбү? Ыраазы болчу нерселерди тапкан сайын жаман ойлор кишинин мээсинен өчүп унутула берет. Жанагы мен айткан куурчак сыяктуу. Деди Нэнси, тамагына кептеле түшкөн нерсени жутканга аракет кылып. Үйгө жакындап калышты. Нэнси аны кызыгуу менен тыңшап келе берди. Бул оюнду ойноо көп деле эмгекти талап кылбайт. Мен буга көнүп калгандыктан кыйналбайм. Жана өзүм байкабай эле жакшы жагын таап алам. Бирок атам аркы дүйнөгө кеткенден бери кыйналып атам. Оюнду чогуу ойногонго дос таба албай жүрөм. Балким Полли тайжем ойнойтур, кандай дейсиз? О, Кудай, деди Нэнси. Сага жакшы өнөк болуп берет деп ишенбейм. Бирок мен ойногонго макулмун. Албетте колуман келишинче. Кыз сүйүнгөндөн кол чаап жиберди. Уху, деди кызматчы кызды кучактап. Эң сонун, экөөбүзгө көңүлдүү болот, туурабы? Ооба, балким, деди Нэнси күмөнүн жашырбай. Бирок буюрса колумдан келишинче аракет кылам. Ашканага киришти. Нэнси бир кесим нан менен жылуу сүттү Полианнанын алдына койду. Кыз нанды сүткө малып тамшанып жеди. Андан кийин Нэнсинин айтуусу менен тайжесинин бөлмөсүнө баш бакты. Мисс Полли окуп жаткан китебинен башын көтөрүп катаал үн менен: "Тамагыңды жедиңби, Полианна?" деп сурады. "Келбей жатып жаза берүүгө мажбур кылдың. Сүт менен нан гана берүү мени ыңгайсыз абалга салды." "Бирок мен абдан ыраазымын, тайже. Сүт менен нан менин эң сүйүктүү тамактарым. Анын үстүнө Нэнсижини да абдан жакшы көрөм. Аны менен чогуу тамактанууга мүмкүнчүлүк бергениңизге кубандым. Мен үчүн кыпындай да капа болбоңуз." Мындай жоопту күтпөгөн мисс Поллинин көздөрү чекчейди. Отурган жеринен бир аз обдулуп: "Полианна, сенин жатар убагың болду", деди. "Узак жол жүрүп чарчасаң керек. Эртең күнүмдүк жашооңду иретке келтирүүчү программа түзүшүбүз керек. Андан соң буюмдарыңды бир сыйра тигишерип, кем карчыңды толуктайлы. Эртең менен саат 7:30 нан үчтө кылабыз. Убагында келгенди унутпа." "Макул, жакшы жат. Бейпил түн." Суз мамилесине карабай, Полианна тайжесин кучактап бууруна кысты. "Сиздин артыңыз менен жакшы күн өткөрдүм, тайже. Эмне деп рахмат айтарымды билбей турам. Мындан кийинки сиз менен бирге болчу күндөрүм абдан бактылуу өтөрүн сезип турам. Бул жака келгенге чейин эле ушундай болорун билгем. Түнүңүз бейпил болсун", деп кыйкырып, кубанган бойдон бөлмөсүнө чуркап кетти. Жалгыз калган мисс Полли өзүнчө күбүрөндү. Эмне деген кыз бул? Шумдугун кургур. Жаза берсем деле ыраазы, мени менен жашаганына деле ыраазы. Мен үчүн кыпындай да капа болбоңуз дегеничи? Мисс Полли мурдун чүйрүп кайрадан китебине үңүлдү. Арадан 15 мүнөт өттү. Дал ошол убакта чатырдагы бөлмөдө жуурканга чүмкөнүп алып, эчкирип ыйлап жаткан бирөө бар эле. Көзүнөн жаш буурчактап: "Сүйүктүү атакем, периштелердин арасында жашаган атаке байым, азыр оюнубузду ойнобогонумду билип турасыз. Мындай караңгы жерде жапжалгыз калган болсоңуз, сиз да оюнубузду ойной алмак эмессиз. Жанымда Нэнси, Полли тайже же кайрымдуулук мекемесиндегилерден бирөө болгондо балким өзүмдү мынчалык жалгыз сезбейт белем", деп жатты ал. Милдет. Полианна эртеси эртең менен саат 7:00 ойгонду.
төшөгүнөн көңүлдүү туруп, табиятты көрүү үчүн терезеге барды. Сыртты карап атып, тайжеси бир абышка менен сүйлөшүп жатканын көрүп калды. Дароо кийинип астыңкы кабатка түштү. Эшиктерди ачык таштаган бойдон, бакчага чыгып, чуркаган бойдон келип, тайжесинин мойнуна асылды. Тайжем го менин, бул таңда да тирүү ойгонгонума кубанычтамын. Полианна, деди мисс Полли, кыздын салмагы оор болгонуна карабай, боюн түз кармаганга аракет кылып. Сен Кутмантаңды күнүгө ушинтип айтасың беми? Полианна жерге түшүп, бутунун учуна туруп, 2-3 ирет секирди. Жок, тайжем, мен дайым эле мындай боло бербейм. Бир гана мага жаккан кишилердин жанында өзүмдү кармай албай калам. Сизди терезеден көргөндө жүрөгүм ысып, чыдабай кеттим. Анын үстүнө сиз жөн гана аялдар уюмуна мүчө болгондордун бири эмес. Чыныгы тайжем экениңизди ойлогондо ичим элжиреп кетти. Алыстан караганда сөз жеткис сулуусуз. Сизди кучактабай кое албадым. Жандай эмеспи, тайже? Абышка нары карап кетти. Мисс Полли кабагын бүркөгөнгө аракет кылды. Бирок күчү жетпеди. Багбанга бир канча түшүнүксүз сөздөрдү айтты дагы шашкан бойдон үйгө жөнөдү. Сиз бул жерде күндө иштейсизби? Деп сурады Полианна кызыгуу менен. Ооба, мисс. Мен бул үйдүн багбаны Томмун, деп жооп берди абышка, кыздын сары чачынан сылап. Сен апаңа куюп койгондой окшош экенсиң. Аны алгач көргөнүмдө сенден да кичинекей болчу. Мен ошол кезде эле бул жерде иштечүмүн. Полианна толкундана түштү. Чын элеби? Демек апамды тааныйсызбы? Сураныч, мага апам жөнүндө айтып бериңизчи, мистер Том. Ал ошол замат кеп укмакка жерге отурду. Бирок дал ошол учурда үйдөн коңгуроонун үнү угулду. Артынан Ненси чуркап келип, колунан тартып тургузуп жатып, бул нан үчтөнүн коңгуроосу, ушул үндү угаар замат кайда болсоң да үйгө чуркашың керек. Кийин түшкү, кечки тамактардын да коңгуроосу болот. Мисс Полли дастурконго кеч келгенди жактырбайт. Мына ошондо канчалык аракет кылсак да кубанарга шылтоо таппай калабыз, деди. Жетилешип алып чуркап жөнөштү. Ненси кызды шок жөжөнү уясына камагандай эле үйгө кууп кирди. Тамактануунун алгачкы 5 мүнөтү жымжырт өттү. Бир маалда мисс Полли ызылдап учуп жүргөн 2 чымындан тажап: "Ненси, булар кайдан келген чымындар?" деп каардуу сурады. "Билбейм эже, ашканадан келиши мүмкүн эмес. Ал жакта бир да чымын жок болчу." "Булар менин чымындарым окшойт, тайже", деди Полианна адаттагыдай эле жайдары калыбынан жазбай. "Жана мен жаткан бөлмөдө сайрандап жүрүшкөн." Мисс Полли кызды акшырая карап: "Сен терезелерди ачтың беле? Тору жок терезелер ачылбай турганын билишиң керек болчу", деди. Анан кызматчысына кайрылып: "Ненси, дароо Полианнанын бөлмөсүнө бар дагы бардык чымындарды өлтүр, терезелерди да жап. А сен, Полианна, өзүңдүн милдетиңди аткарган жоксуң." "Кандай милдет, тайже?" "Сенин бөлмөң ысык, туура. Бирок буйрутма берилген торлор келгенге чейин терезелерди ачпашың керек болчу. Чымындар кир, жадатма курт кумурскалардын түрүнө кирет жана оору жугузушу мүмкүн. Сага алар тууралуу жазылган китеп берем, жакшылап окуп чык." Тамактан кийин шартылдай басып бөлмөдөн чыгып кетти да, көп өтпөй чымындар тууралуу жазылган китебин көтөрүп алып кирип келди. Полианна рахматын айтып китепти тайжесинин колунан алды да, эшикти тарс жапкан бойдон чатырды көздөй чуркап кетти. Мисс Полли эшик кантип жабылаарын үйрөтүп коеюн деп артынан чыгып таппай калды. Жарым сааттан кийин чатырдагы бөлмөгө келген тайжесине Полианна: "Бак чиркин, тайже", деди. "Мен буга чейин мындай кызыктуу китеп окуй элек болчумун. Мага оку деп бергениңизге абдан ыраазымын. Чымындардын кылдай ички буттарында ошончо көп микроб бар экенин билбептирмин. Анан..." "Болду, Полианна", деп сөзүн бөлдү мисс Полли. "Мага милдетимди унуттуруп атасың. Азыр кийимдериңди алып чыкчы. Сага кереги жокторду жакырларга таратып салайын." Полианна китебин жерге кое салып шкафын ачты. "Баары эле сизге жакпаса керек деп корком.
Фондко келген жардам баштыктарынан жалаң эле балдарга, карыгандарга ылайыктуу кийимдер чыга берчү. Сиз да ошондой жардамдардан алчу белеңиз? Апей, мен эмне деп жатам? Сиздин бай экениңизди унутуп калган турбаймынбы? Бирок бул бөлмөдө жүргөндө сиздин бай болгонуңуз эстен чыгып кетет экен, тайже. Мисс Поллинин ырайы бузулду. Оозун таптап барып тим болду. Поллианна тайжесинин талуу жерине тийип алганын сезбей сөзүн уланта берди. Келген баштыктардан дайым эле күткөн нерсең чыга бербейт. Кээ бир күткөндөрүң такыр эле чыкпай коет. Атам экөөбүздүн оюнубуз ушул жардам баштыктары келгенде татаалдашчу. Поллианна тайжесинин атаң жөндө ооз ачпа деген эскерүүсүн эстеп тып басылды. Шаша буша кийимдерин алып чыгып, эски-уску кийимдерин тайжесинин астына таштады. Мисс Полли колунун учу менен эски кийимдерин карап жатып, кыздын ыйлагысы келип турганын байкаган жок. Мурдун чүйрүп жийиркенип койду. Эң жакшыларын кийип алгам, деди Поллианна актанып. Мисс Полли укмаксанга салып, сен буга чейин мектепке барып көрдүң беле, Поллианна, деди. Ооба, атам тагыраагы үйдөн окугам. Күздөн баштап мектепке бара баштайсың. Сени кайсы класска киргизүүнү мектептин мүдүрү мистер Холл аныктайт. Ага чейин мага күнүгө жарым сааттан китеп окуп берип турасың. Окуганды жакшы көрөм. Эгер мени уккуңуз келбесе деле өзүмчө окуй берем. Айрыкча муну аткарып жатканда кубанууга аракет кылуунун кажети жок. Сыртымдан окуганга караганда ичимден окуган жагат. Узун сөздөрдүн айынан шегим жок. А музыка сабагын алдың беле? Пианино черткенди бир аз үйрөнгөм. Бирок мага черткенге караганда уккан жагат. Макул. Милдетимди аткарып, сага аз болсо да музыка үйрөтүшүм керек. Тиккенди билсең керек. Ооба, билем. Аялдар уюмундагы эжелер менен чогуу бир аз алектенгем. Бирок ар кимиси ар башкача үйрөтүп атып, башымды айлантышкан. Ошондуктан мага үйрөнүү кыйын болду. Түшүнүктүү. Эми андай кыйынчылык болбойт. Сага тигүүнү да үйрөтөм. Харингтон тукумунан таандык кыз баарын билиши керек. Тамак даярдоо жаатында кандайсың? Жаңы үйрөнүп баштаган элем. Уюмдагы эжелер биринчи кайсы тамактан башташ керектигин чече албай коюшкан. Болгону инжир менен торт жасаганды үйрөнө алдым. Кийин таштап салдым. Инжир кошулган торт? Деди мисс Полли таң кала. Ошол элеби? Тамак даярданганды сага оңой эле үйрөтөбүз. Поллианна, эми күнүмдүк иштериңди мерчемдедик го дейм. Күнүгө эртең менен саат 9-да мага жарым саат китеп окуп бересиң. Ага чейин бөлмөңдү жыйнашың керек. Шаршемби жана ишемби күндөрү 9:30 түшкө чейин Ненси ашканада тамак жасоону үйрөтөт. Калган күндөрдө түшкө чейин мени менен кошо тигесиң. Ошондо түштөн кийинки убактарыңды, түштөн кийин музыка үйрөнөсүң. Сага тез арада мугалим табышым керек. Өңү бозоруп, көздөрү чекчейген Поллианна дирилдеген үн менен: "Жакшы деңизчи, бирок мен качан жашайм?" деп сурады. "Сиз мага жөн эле жашаганга убакыт калтырган жоксуз го?" "Жашообу? Эмне дегиң келип турат? Буларды аткарып жатканда жашабай калчудай болосуң да. Аларды кылган учурда албетте дем алам деңизчи. Бирок жашаган болбойм да, Полли тайже. Киши уктап жатканда дем алат, бирок жашабайт. Мен үчүн жашоо бул каалаганын жасай алуу дегенди билдирет. Бакчада ойноо, өзүмчө китеп окуу, бакчадагылар менен маектешүү, тоого чыгуу, кече биз басып келген көчөлөрдү кыдыруу. Мына ушуну жашоо десек болот, Полли тайже. Дем алса эле жашады деп эсептелбейт да. Поллианна, сен менин жашоомдо кездешкен эң таң калыштуу баласың, деди мисс Полли. Албетте ойногонго бош убактың болот. Сени тарбиялоо, билим берүү менин милдетим болгондой эле мага жардамдашуу да сенин милдетиң. Болбосо жакшылыкты билбестик кылган болосуң. Кайдагыны айтпаңызчы, тайже. Мен ошентмек белем. Сизди жакшы көрөм да. Сиз мурдагы эжелердей эмессиз. Менин чыныгы тайжемсиз. Абдан жакшы. Андай болсо милдеттериңди так аткар. Мисс Полли сөзүн аяктап бөлмөдөн чыгып кетти. Тепкичтерден түшүп баратканда артынан кыздын үнү угулду. "Кечиресиз, тайже. Кийимдеримдин кайсынысын бөлмөк элем?" Мисс Поллинин үшкүрүгү Поллианнага чейин угулду.
Сага айтам деп унутуп калыптырмын. Кийимдериңдин бирөө да жарашыктуу эмес. Менин жээним болуп туруп ушундай кийинип жүргөнүңдү көрүшсө милдетин аткарган жок дешет. Түш ой саат 1:30 Тимоти бизди шаарга алып барат. Бул жолкусунда Поллианна үшкүрдү. Полли тайже, деди кайгылуу. Милдет дегениңизде кубана турчу эч нерсе жокпу? Эмне? Мисс Полли таң калып башын көтөргөндө жүзү кызарып кеткени көрүндү. Ачууланган бойдон ылдый түшүп баратып, тартиптүү бол, Поллианна, деди. Поллианна чатырдагы ысык, тар бөлмөсүндө ойго чөмүлүп отурду. Ал үчүн кийинки жашоосу баш аягы жок милдеттерди аткаруу менен гана чектелчүдөй сезилди. Эмне кылып тартипсиздик кылдым экен? Болгону милдетти аткарууда кубануу барбы деп эле сурагам, деп үшкүрүндү ал. Поллианна бир нече мүнөт унчукпай отуруп калды. Анан керебетте үйүлүп жаткан көйнөктөрдү кайгылуу тиктеди. Акырын ордунан туруп, аларды шкафка сала баштады. Милдет аткаргандан башка кубана турган эч нерсе жок бул жерде, деди ал үнүн бийик чыгарып. Анан бир нерсени эстегендей күтүлбөгөн жерден күлүп жиберди. Поллианна жана жазалар. Поллианна ал күнү түштөн кийин жашоосунун эң бактылуу күнүн өткөрдү. Арабага түшүп, тайжесин ээрчип шаарга келди. Биринчи жолу кайрымдуулук мекемесине муктаж болбой, эң жакшы жана эң кооз буюмдарды тандап сатып алды. Ич кийим, көйнөк сатып алып жаткандагы кубанганын айтпа. Соода кылып келген соң кечкиге даамдуу тамак жешти. Андан соң бакчага чыгып, том менен майык курду. Апасынын бала чагына чейин айтып берген абышка кыздын жарпын жазды. Ошол кечте Нэнси экөө ашканада сүйлөшүп отурушкан. Нэнси ага өзүнүн үй бүлөсү, кичинекей бөбөктөрү тууралуу айтып берди. Бир маалда Нэнси өзүнүн аты жакпаарын, мисалы Кларисса Мабель болсо сонун болмок деген кыялын айтып берди. Муну уккан Поллианнанын боору эзилип калды. Жөн эле капа болуп атасыз. Мен Нэнси деген атты жакшы көрөм. Себеби ал сизсиз. Мисалы атыңыз Хефсибах болуп калбаганына кубанышыңыз керек. Хефсибах? Ооба, миссис Уайттын аты. Күйөөсү аны Ха деп чакырчу. Бирок бул ага жакчу эмес экен. Нэнси. Мындан кийин Нэнси дегенди уккан сайын Ха деген атты эстейм го, деп күлдү. Анан бир нерсени эстегендей тып токтоп, азыр сен менен кубануу оюнун ойнодуңбу? Деп сурады. Ооба, Нэнсижи. Бул оюнга ушунчалык көнүп калдым дейсиз, өзүм да байкабай калам. Кызык бекен? Деди Поллианна. Кечки саат 8:30 бөлмөсүнө чыкты. Тайжесинин буйругу боюнча терезелер бекем жабылган болчу. Ошондуктан бөлмөнүн ичи абдан ысык эле. Торлор тагыла электигине байланыштуу терезелерди ачууга батынган жок. Чыракты өчүрүп, жатаар алдындагы тилегин айтып төшөккө жатты. Бирок күндүн табын өзүнө сиңирип алган жууркандар чок көйнөктөй болуп ысыта берди. Поллианна уйкусу келгени менен такыр көзү илинбей койду. Акыры төшөктөн туруп, бөлмөнүн ичинде ары бери басып жүрдү. Бир аз салкын аба кирер бекен деп эшикти ачып көрдү. Алдыңкы кабатка түшүп баратып, тепкичтер жайгашкан жандык коридордун терезесин көрдү. Ачайын десе ал жерде да тор жок экен. Терезеден башын чыгарып чоң үйгө улай салынган жапыс там турганын көрдү. Бул мисс Поллинин жаткан бөлмөсү эле. Керебетим ушул тамдын үстүндө болсо гана, ал жерде таза абадан дем алып жатсам кандай жыргал болмок, деп эңседи ал. Поллианна эки жакты карап атып, дубалга илинип турган ак мүшөктөрдү көрдү. Нэнси буларга кышкы кийимдер салынаарын айткан. Секирип атып, эң жумшагынан 3 алып түштү. Бирөөсүнүн ичинде мисс Поллинин тону бар болчу. Аны жамынып, экинчисин астына салынып, үчүнчүсүн жаздык кылмак. Мүшөктөрдү сүйрөп келип, терезеден тамдын чатырына ыргытты. Артынан өзү да секирди. Колун созуп терезени жапканды унуткан жок. Үйгө чымын кирбеш керектигин жакшы билип калган. Сыртта аба сонун экен. Жалпак жабылган чатырда ары бери кутуруп чуркады.
Түн бир окумда айдын жарыгында тамдын үстүндө чуркоо абдан жакты. Чатырда кыйла кенен болчу. Салкын абадан кере-кере дем алган соң бир мүшөктү астына салынып, бирөөсүн жазданып, тонду жамынып жатты. Жымыңдаган жылдыздарды карап жатып, терезенин торлору болбогонуна ыраазы болушум керек. Тор тосулган болгондо мындай жердин бар экенин да билбей калмакмын, деп ойлонду. Бирок бул убакта алдында таптакыр башка окуялар болуп жаткан. Поллианна жаткан чатыр мисс Поллинин бөлмөсү болгондуктан үстүндөгү шумдуктуу үндү угуп аялдын эси чыкты. Халаты менен кепичин шаша-буша кийип, Тимотиге телефон чалды. Атаңды ээрчитип келе калчы. Бол, кол чыракты да унутпа. Үйгө ууру кирди. Гүл өстүргөн устун менен тырмышып чатырга чыкты окшойт. Ал жерден кайра терезеге кирди го дейм. Чатырга кетчү эшикти илип койдум. Бол, эрте келе көр, деп жалбарды жигитке. Жаңганы көзү илинип бараткан Поллианна кол чырактын жарыгынан ойгонуп кетти. 3 кишинин бирдей чыккан үнүн угуп, ден дароо болду. Көзү жарыкка көнө түшкөн соң маңдайында Тимоти турганын көрдү. Ал чатырга шаты жөлөп чыгыптыр. Том менен мисс Поллинин башы үйдүн терезесинен чыгып турган экен. Уурунун сазайын берейин деп келген Тимоти көзүн ушалап аткан Поллианнаны көргөндө күлүп жиберди да шаты менен ылдый түшүп кетти. Том да аргасыз жылмайып, үн катпай үйүнө жөнөдү. Жалгыз калган мисс Полли ачуусу менен: "Бул жерде эмне кылып жүрөсүң, Поллианна?" деп сурады. Поллианна тайэжеси эмне үчүн ачууланганын түшүнбөй: "Бөлмөм аябай ысык болчу. Ал жакта уктай албай койдум. Ал дагы терезени чымын кирбегидей кылып бекем эле жапкам." "Поллианна, бас бери. Ал дагы мүшөктөрдү да ала кел." Поллианна тайэжесин угуп, мүшөктөрдү берип, терезеден ичке кирди. Ал жер үп экени дароо сезилди. Тайэжесинин колундагы шамчырактын жарыгы көлөкөсүн бирде чоң, бирде кичине көрсөтүп бараткан. Тепкичтер менен ылдый карай түшүп баратып: "Бүгүн мени менен жатасың. Терезенин тору келгенге чейин жаныман чыгарбашым керек окшойт", деди мисс Полли. "Чын элеби, тайэже?" деп кыйкырды Поллианна. "Сиз мененби? Сиздин төшөгүңүздөбү? Ай, Полли тайэжем, кандай гана мээримдүү кишисиз. Бул түн жашоомдун эң бактылуу түнү болот турбайбы? Канчадан бери тууганымдын койнуна жаткым келип жүрдү эле." "Жок, бул сага жаза." "Кайдагы жаза, тайэже? Сонунда торлор келбегенине дагы бир жолу ыраазы болуп отурам. Сиз дагы сүйүнүп жатасызбы?" Мисс Полли албетте жооп берген жок. Адаттагы калыбынан жазбай, боюн түз кармап басып кете берди. Кандай айла табаарын билбей калды. 3 жолу жаза берди эле үчөөнүн тең ырахат алган бул кызга кандай мамиле кылаарын билбей башы маң. Поллианнанын эч кимге окшобогон түшүнүгү, жагымдуу сөздөрү, тунук акылы тайэжесин күндөн күнгө таңдантты. Арадан күндөр өттү. Харрингтон үйүндө жашоо өз нугуна түшө баштаган. Поллианна тайэжесин угуп, ал түзүп берген тартип менен иш кылып калган эле. Китеп окуп, кийим тигип, тамак бышырууга жардам берчү жана пианино чертчү. Жөн эле жашоо үчүн да өзүнө мол убакыт бөлгөн. Түштөн кийин саат 2ден 6га чейин бош болчу. Бул бош убакыт чарчаган Поллианна үчүн берилгенби, же кыздан тажаган Полли тайэжеге берилгенби белгисиз. Себеби тигүүчүлүк жана үн чыгарып окуу боюнча сабактардан кийин мисс Полли абдан чарчап калчу болду. Аны жоруктар үчүн урушкандан кийин кандай шумдуктуу кыз деп таң калгандан башка айласы калчу эмес. Июлдун алгачкы күндөрү эле. Тегеректе Поллианна курактуу эч ким жок болгондуктан досу жок жалгыз жүрдү. Бирок ага деле капа болгон жок. Негизи эле башка балдарга салыштырмалуу кыйла өзгөчө кыз болчу. Чоң кишилер менен маектешкенден, токойлорду, көчөлөрдү кыдырып сейилдегенден ырахат алчу. Сууда аккан күндөрдүн биринде Поллианна бир киши менен жолугуп калды. Бул таң калыштуу киши дайыма үстүнө кара пальто, башына цилиндр кийип жүрчү. Кыз анын атын билбегендиктен киши деп атап алган. Ал да өзү сыяктуу басканды жактырган киши болгондуктан дайыма жолугуп калышчу.
Полианна ал киши менен достошууну каалады. Акыры бир күнү жанына барып, "Кандайсыз?" деп сурады. "Абарай кандай сонун?" Тигил эки жагын каранып, эч ким жок экенин байкаган соң, "Мага айтып жатасыңбы?" деп сурады. Полианна, "Ооба, мырзам, кандай жакшы күн", деди жаркылдап. Берки бир нерселерди сүйүнүп алып, шартылдай басып кетип калды. "Кандай тамашакөй киши", деп күлүп койду Полианна. Бирок ал достошууну максат кылгандан кийин токточу беле. Эртеси күнү да алдынан чыгып, "Аба-ырайы кечээкиге жетпегени менен баары бир жакшы деп эсептелет", деди. Киши бул жолу да ар кайсысын айтып жолго түштү. Үчүнчү күнү дагы жолугушту. Бул жолу тигил Полианнадан, "Эй кыз, кимсиң сен? Эмне себептен мени менен сүйлөшкүң келип жатат?" деп сурады. Полианна кубанычтуу шаңкылдады. "Мен Полианна Уиттиер. Жалгыздай көрүндүңүз. Балким доско муктажбы деп ойлодум. Мени менен сүйлөшкөнүңүзгө абдан ыраазы болдум. Бирок дагы деле атыңызды биле элекмин." "О, жараткан, сабыр бер", деген кобураганча дагы басып кетти. "Эч нерсе эмес. Бул да болсо жарым таанышуу", деди Полианна моюбай. Миссис Сноу. Ашканада тамак жасалып жаткан. Мисс Полли колунда жок. Оорукчан миссис Сноуго аптада бир ирет тамак жиберчү. Бул ишти негизи Ненси аткарчу. Полианна ошол күнкү тамакты мен алып барайын деп суранды. Тайэжеси аргасыз макул болду. Полианна үйдөн чыгып баратканда Ненси, "Бул жүктү мойнуман алганыңа кубандым, бирок бул милдетти сага жүктөгөнүмө капамын", деди. "Бул иш мени кубантат, Ненси эже. Бир жолу баргандан кийин кайра баргым келбей калат. Эмнеге? Себеби ал эч кимге жакпайт. Эгер абалы боору ургудай болбогондо жанына бир да киши жоломок эмес. Миссис Сноунун мүнөзү начар, эч нерсени жактырбайт. Бүгүн дүйшөмбү болсо жекшемби болбогонуна кыжырданат. Эгер муздак килкилдик алып барсаң, тоого алып келбейт белең, дейт. Тоого алып барган күнү козунун шорпосун ичмекчимин деп чыгат. Байкуш кызына боорум ооруйт." Полианна кызыгып калды. "Ал эмне болгон аял? Көргүм келип баштады. Мен өзгөчө кишилерди жактырам." Полианна миссис Сноунун эски короосуна кирип, кызыгуу менен коңгуроону басты. Эшикти өңү сумсайган кыз ачты. "Саламатсызбы? Мен мисс Полли Харрингтондун жээнимин", деди Полианна сылык учурашып. "Миссис Сноуну көргөнү келдим." Кызы Полианнага жол көрсөтүп, ээрчитип баратып, "Апамды көргүсү келген алгачкы кишисиң", деди. Караңгы үйгө киришти. Полианнанын көздөрү кыйла барып, араң караңгыга көнүп, маңдайында төшөктө отурган аялды көрдү. Дароо жанына барып, "Кандайсыз, миссис Сноу?" деп сурады. "Полли тайэжемдин саламы бар. Сизге бүгүн музоонун бутунан жасалган килкилдек берип жиберди." "Ай, Кудай-ай, килкилдек дейсиңби? Рахмат. Бүгүн бирок козунун шорпосун ичким келип атпады беле." Полианнанын бир аз кабагы бүркөлө түштү. Ошондойбу. Сизге килкилдек келген күнү тоок жегиси келет го деп ойлогом." "Эмне дейсиң?" "Эч нерсе. Сизге килкилдек келген күн тоок жегиңиз келгенин жана тоок келгенде козунун шорпосун ичкиңиз келгенин айтышкан. Же башкача беле? Айтууну унутуп калдым." Бейтап аял ордунан обдулуп, ачуусу менен, "Ок, жаш шабагыр. Бери карачы, кимсиң сен?" деп кыйкырды. Полианна бөлмөнү жаңырта күлүп, "Атым Жашабагыр эмес", деди. "Полианна Уиттиермин мен. Мисс Полли Харрингтондун жээнимин. Аныкында жашап жатам. Ошол үчүн килкилдек алып келгем." Аял Полианнаны угуп туруп, килкилдек деген жерге келгенде жаздыкка сулк жыгылды. "Рахмат", деди. "Тайэжең кайрымдуу аял. Бирок бүгүн табитим жок. Анын үстүнө козунун этин жегим келип жаткан. Кечээ түнү кирпик кирмебей чыктым." Полианна колундагы идишти столдун үстүнө коюп, четте турган отургучка отуруп мындай деди. "Мисалы, мен уйкуну жактырбайм. Уктагандан көрө ошол убакытта канчалаган жакшы иштерди кылса болот. Киши жакшы иштерди кылбаган соң жашады деп эсептелбейт да." Аял, "Кызыктай кыз экенсиң", деп күбүрөнүп, "Кана, жакын келчи, ал дагы парданы аччы.
жарыктан жүзүңдү көрөйүн, деди. Полианна кубанды. Бирок анча эмес. Парданы ачып жатып, бул жаккан жок, деди. Бетимдеги сепкилдерди көрүүңүздү каалаган эмесмин. Мына, парданы ачтым. Бирок мени көргүңүз келгенине абдан ыраазы болдум. Себеби мен да сизди жакшы көрүп жатам. Сиздин мынчалык сулуу экениңизди айтышкан эмес. Кайгы басып отурган аял селт этти. Менби? Сулуумунбу? Ооба, эмне билчү эмес белеңиз? Жок, билген эмесмин. Миссис Сноу 40-ка чыккан аял эле. Бирок 15 жылдан бери ар нерсенин кемчилигин чукуп жашап келет. Ошондуктан болгондой кабыл алганды, ыраазы болгонду унутуп калган. Менимче, көзүңүз менен чачтарыңыз сиздин көркүңүздү ачып турат экен. Экөө тең капкара тимеле. Беттериңиз да кандай сонун кызарып турат. Сиз кандай гана сулуусуз, миссис Сноу. Күзгө карансаңыз, буларды сөзсүз көрөсүз. Күзгүбү? Ал, деп оорукчан аял жаздыкка жөлөнө. Сен да мен сыяктуу күнү түнү жатсаң, күзгү эмне экенин унутуп калмаксың. Жок, мен сизге кошулбайм. Азыр мен сизге көргөзөм, деп Полианна чуркап кетти. Ары жактан шкафтын үстүндө турган күзгүнү көтөрүп келди. Аялдын түйдөк төшкөн чачын көрүп, күзгүнү столго кое салды дагы чачын тарап баштады. Аял буга уруксаат берди. Полианна: "О, чоң рахмат. Башка бирөөнүн чачын тараганды абдан жакшы көрөм. Мен көп деле нерсе кылбайм. Болгону сизге канчалык сулуу экениңизди көргөзүп коеюн", деди. Өрүлгөн чачын жазып тарап, кайра өрүп отуруп, аялдын чачы менен 5 мүнөткө жакын алып урушту. Бирок аялдын чыдамы кетип баратканын байкаган деле жок. Акыры оңдоп бүтүп, жанындагы вазадан кызгылт түстөгү гүл алып, саамайына сайып койду. Анан күзгүнү колуна карматып: "Мына, эми сулуу келбетиңизди көрө берсеңиз болот", деди Полианна. Мен ачык кызыл гүлдү көбүрөөк жактырам. Бирок айырмасы кайсы? Экөө тең кечке жетпей соолушат, туурабы? Мен сиздин ордуңузда болсом, гүлдөрдүн соолуганына кубанмакмын. Анткени алар соолуганда ордуна жаңысына ээ болосуз. Чачтарыңыздын тармалдашып турганы көңүлүмө толуп турат. Сизге да жактыбы? Ооба, жаман эмес. Бирок мунун кандай пайдасы бар? Төшөктө ары бери оодарылып жата берген соң. Албетте андай эмес. Сиз чачтарыңыздын кара болгонуна кубанышыңыз керек. Себеби кара чач аппак жаздыкта дагы да кооз көрүнөт. Меники сыяктуу сара чачтар андай болбойт. Бирок мен кара чачтарды баалай бербейм. Себеби ак түшсө дароо билинип калат. А мен кара чачты аябай жакшы көрөм. Менин да чачтарым кара болсо гана, кандай гана ыраазы болмокмун. Аял Полианнанын таасири менен оорусун унутуп, аз да болсо келбети жөнүндө ойлоно баштаганын өзү да байкаган жок. Кыялында көргөзбөдү. Бирок көпкө узабай өз абалын эстеп кетти да күзгүнү төшөккө таштап: "Эгер менин ордумда болгонуңда эч кандай ыраазы болмок эмессиң, кара чачың да, башкаң да сени кубанта алмак эмес", деди. Полианнанын башы катты. Бир аз ойлонгон соң: "Ооба, мындай учурда аны табуу кыйын болмок", деди. "Эмнени табуу? Ыраазы болууга себепти табуу? Күндүр-түндүр ордуңан жылбай жатсаң, кайдагы ыраазы болуу? Кана айтчы, эмнесине ыраазы болоюн?" Полианна дубалда илинип турган саатты карап ордунан турду дагы: "Маселенин төркүнү дал ушул жерде", деди. "Кыйын иш. Мен кетишим керек. Шашып атам. Жолду ката ойлонуп, кийинки жолукканда жообун айтам. Сиз менен жакшы убакыт өткөрдүм. Рахмат, саламатта туруңуз." Миссис Сноу зыяратчысын артынан узата карап калды. Анан жакасын кармап: "Эмне деген шумдук? Мындай жанга биринчи ирет жолугушум", деди. Күзгүнү алып чачын оңдоп кирди. Ичинен: "Чачтарымдын мынчалык жакшы экенин байкабаганымды карасаң", деп шыпшынды. Бирок булардын баары жарты тыйын пайда бербесин ойлогондо оор үшкүрүп, эки жагын каранып отуруп калды. Бир аздан кийин миссис Сноунун кызы Милли бөлмөгө баш бакты. Бул учурда күзгү жууркандын үстүндө жаткан эле. Милли таңыркап: "Апа, парда ачылып калган го", деди, терезе менен апасынын чачына тагылган гүлдү алмак-салмак карап. "Ачылса эмне болуптур?" деп сүйлөндү апасы. "Ооруп калдым эле деп өмүрүмдүн калганын караңгылыкта өткөрөйүнбү?
Туура айтасыз, апа. Көптөн бери сизди жарык бөлмөгө көчүрө албай жүрөм. Аял кызынын сөзүн жоопсуз калтырып дагы бир жолу наалыды. Бирөө мага козунун шорпосунан көрө жаңы пижама берсе жакшы болмок. Койсоңузчу, апа. Милли жөн жерден нааразы болгон жок. Артындагы сандыкта 2 жаңы пижама кийилбей жатат. Канча айдан бери жаңысын кий деп апасына жалп барып көндүрө албай койгон. Табышмактуу киши. Полианна баягы кишини кайрадан көргөндө жамгыр жаап жаткан болчу. Ага карабай жылмайып учурашып, "Бүгүн күн анчалык деле жакшы эмес. Дагы жакшы, күн сайын жаан жаабайт. Мен ушуга ыраазымын", деди. Киши жакын басып келип, "Мени эмнеге сөзгө тартып атасың?" деп бурк этип бир тийди. "Биз бул маселеге чекит койбосок болбой калды. Элдин баары эле сендей болуп аба ырайын ойлонуп жүрө бербейт да. А мага күн ачыкпы, жамгырлуубу, айырмасы жок, байкабайм дагы. Ошо байкабаганыңызды сезип кабардар кылайын деп жатпаймынбы? Бүгүн жамгыр жаап атканына кубанышыбыз керек. Бул эртең күн тиет дегенди билдирет." Киши эмне дээрин билбей Полианнаны баштан аяк бир карап чыгып, "Эмнеге өзүң урактуу дос издеген жоксуң?" деп сурады. "Тилекке каршы биздин тегеректе мени менен тең бала жок. Чынында мен деле өзүм урактуу дос издегим келбейт. Чоңдор менен достошуу ого бетер кызыктуу. Балким кайрымдуулук уюмундагы аялдар менен жүрүп көнүп калгандырмын. Мен ал уюмдагы аялдардан эмесмин да. Аны мен деле билем, бирок сиз алардан да өткөн дос болооруңузга ишенип турам." Киши бул сөздөргө берер жооп таба алган жок. Кайрадан бат-бат басып, караанын көргөзбөй жок болуп кетти. Бир канча күндөн кийин дагы кездешип калышты. Бул жолкусунда тигил сөз баштады. "Кандайсың, кичинекей досум? Бүгүн күн ачык экенин билем. Сизди көрөр замат муну билгениңизди түшүнгөм. Жылмайганыңыздан жана көздөрүңүздөн көрүнүп турат." Киши карс-карс күлүп алып жолуна улады. Ошол күндөн тартып ал Полианнага жолуккан сайын ал акыбалын сурап өтүп жүрдү. Көңүл көтөрчү бир канча ширин сөздөрдү да айтты. Бир жолу Нэнси экөө сейилдеп жүрүп ал кишиге дагы жолукту. Нэнси анын Полианна менен учурашып, сүйлөшкөнүн көрүп абдан таң калды да, ал кеткенден кийин, "Көргөн көзүмө ишенбей турам. Баарына ишенсе болот, бирок бул кишинин сени менен сүйлөшкөнүнө ишене албайм. Анын ким экенин билесиңби?" деп сурады. "Дайым эле атын айтканды унутуп калат. А мен болсо атымды айткам. Бул киши эч ким менен сүйлөшпөйт. Көп жылдан бери ушундай. Аябай түнт киши. Өтө зарыл учурларда гана үндөгөнгө жарайт. Үйүн жыйнап, тамагын бышырар эч кимиси жок. Ошондуктан күндө 3 ирет шаарга келип, ашканадан тамактанат." Бул маалымат Полианнаны ого бетер кызыктырды. Нэнси сөзүн андан ары минтип улантты. Угушум боюнча тамак аларда да үндөбөйт экен. Аты Джон Пендлтон имиш. Дайыма арзан тамактарды ичет дешти. "Айла жок, кедейлер дайыма эле ошондой тамактанышат, Нэнси. Атам экөөбүз көп учурда арзан ашканалардан тамактанчубуз. Дайыма арзан тамак алып жечүбүз. Куурулган үндүк түшүбүзгө да кирчү эмес. Пендлтон кедей эмес болуп атпайбы? Анын атасынан калган заңгыраган үйү, кокодон акчасы бар. Андай бай бул чөлкөмдө саналуу гана. А балким муктаждарга көбүрөөк жардам берейин деген ойдо акчасын ысырап кылгысы келбейттир", деди Полианна бир аз ойлонгон соң. "Ак ниет кызсың, Полианна. Кээ бирөө аны жинди десе, айрымдар жашоодон түңүлгөн байкуш дешет. Эмнеси болсо да эч ким менен сүйлөшпөгөн киши. Ал тургай үйүндө кишинин сөөгү бар экен деп да айтып жүрүшкөн. Мына кызык, коркунучтууго. Бул табышмактуу киши биз ойлобогон өлкөлөргө саякаттап келет экен. Балким атам сыяктуу диний насаатчыдыр. Ай, билбейм. Такыр андай ойлобойм. Элдин айтканына караганда, саякат учурунда көргөн билгендерин жазып, китеп кылып басып чыгарат экен. Бул айткандарыңызды уккан соң мени менен сүйлөшкөнүнө дагы көбүрөөк ыраазы болушум керек." Кийинчерээк Полианна миссис Сноуго дагы тамак алып барды. Аял баягыдай эле бөлмөсүн тумчулап алып жатыптыр. "Милли, миссис Поллинин үйүндөгү кичинекей кыз келиптир, апа", деп араң сүйлөп бөлмөдөн чыгып кетти.
бөлмөдө экөө эле калды. Төшөктө жаткан аял: сен келдиңби? Эстедим. Сени бир көргөн киши такыр унутпаса керек. Кечээ келсең болмок. Сени кечээ келеби деп күттүм эле, деп күңкүлдөдү. Ошондойбу? Бүгүнкү күн менен кечээкинин айырмасы кайсы? Деди Поллианна парданы ачып жатып. Дагы эле караңгыда жатасызбы, миссис Сноу? Сизге атайын белектерди алып келгем. Караңызчы. Аял онтулуп араң сүйлөдү. Куураган кекиртек тамак экенин сезип атат. Кана, эмне алып келдиң? Деди тынчы кеткен аял себетти карап. Ичинде эмне бар, табыңызчы. Сиз эмне каалап жатасыз? Мен эч нерсе деле каалаган жокмун. Баарынын даамы бирдей эмеспи? Деди миссис Сноу кабагын бүркөп. Поллианна кыткылыктап күлдү. Ошентсе да таап көрүңүзчү. Эмне каалап аттыңыз эле? Аял унчукпай калды. Колунда жок нерселерди талап кылып, ал эми ошол арзуусу алдына келгенде жактырбай коюу адаты пайда болгонуна көп жылдын жүзү болду. Эми бир нерсе деш керек эле. Сары кыз болсо жообун күтүп жатты. Козунун эти болсо жакшы болмок. Поллианна кубанычтуу кыйкырып жиберди. Мен дал ошол козунун этин алып келгем. Бирок мен козунун этин каалаган эмесмин да. Тоок болсо деп аткам. Поллианна дагы күлдү. Аны дагы алып келгем. Таң калган аял тескери бурулду. Экөөнү теңби? Поллианна жеңишке жеткен жоокердей кубанды. Албетте, ал тургай килкилдек дагы алып келгем. Каалаганыңыздын баарын жайнатайын деп чечтим. Баардык тамактан бир аздан салдырып алгам, ненсе жеме. Бул жака келерде менде жок тамакты сурап калса эмне болот деп ойлондум. Мынчалык алпурушкандан кийин эмгек талаага кетмек да, деп күлдү. Аял жооп берген жок. Керебетинде отурган бойдон бир нерсесин издеген кишидей эки жакты каранып отуруп калды. Поллианна тамак салып келген чөйчөктөрдү столдун үстүнө тизди. Анан сылык гана: Булардын баарын калтырып жатам. Эртең козунун этин жегиңиз келери анык. Бүгүн кантип калыптырсыз? Деп сурады. Жакшы эмесмин. Таң аткандан бери кирпик ирмей элекмин. Кошунанын баласы музыка үйрөнүп атканбы, айтор аспабынын үнү кулак жарат. Эмне кыларымды билбей айлам кетип отурам. Поллианна түшүнгөн кишидей башын ийкеди. Билем, бул абдан коркунучтуу, деди. Мындай окуя аялдар уюмундагы миссис Уайттын да башынан өткөн. Жүрөгү кармап төшөккө жатып калган. Ал кыймылдай алчу эмес. Бир жолу кыймылдай алсам гана деп арман кылчу. Сиз кыймылдай аласызбы? Кантип? Эми ары бери оодарылып, музыка тыңчыңызды алганда орун которуп дегендей. Ооба, кыймылдайм жакшы эле. Андай болсо буга ыраазы болушуңуз керек. Миссис Уайт такыр кыймылдай алчу эмес. Сулк эле жатчу. Ошентсе да өзүнүн абалына ыраазы болгонду үйрөнгөн. Кантип? Ошондой абалда дагыбы? Ооба да. Кааласаңыз башынан айтып берейин. Миссис Уайт кыймылдай албаганы аз келгенсип, аны да кошунаныкынан чыккан музыка жадатыптыр. Аны укканда тим эле айтатайы тутулуп кетчү экен. Аны баккан кайын эжеси болсо дүлөй болчу. Эр болсоң дүлөйгө оюңду түшүндүрүп көр. Аял Поллианнанын оозун тиктеп жалдырап отурду. Кыз сөзүн андан ары улады. Өзүн карап жүргөн күйөөсүнүн эжеси коңшу үйдөн чыккан музыканын үнүн укчу эмес. Мисс Уайт ошондо жок дегенде кулагы угаарын эстеп өзүнө келиптир. Мурда тынчын алып жүргөн музыканы уга алганы үчүн жаратканга шүгүр келтире баштаптыр. Анан ошол музыканы ырахаттанып укчу экен. Айтайын дегеним, мисс Уайт да ушул оюнду ойночу. Ага муну мен айтып берген элем. Оюнбу? Ооба, оюн. Эми таптым. Сизди эмне бактылуу кыларын билдим. Таптыңбы? Деди аял какшыктагансып. Эмне экен? Ыраазы кылчу нерсени таптым. Башка кишилер сиздей болуп оорубаганына кубанып, ыраазы болсоңуз болот. Кыз бул сөздөрдү ишенимдүү айтып жаткан эле. Аял нес болуп калды. Көзүнөн заар учуп күн кетти. Издеп атып ушуну араң таптыңбы? Бирок Поллианна да оңой жеңилип берчү кыз эмес. Оюнду түшүндүрүп баштады. Аялга кайрымдуулук мекемесине келген кутуларды, балдактарды, келбей койгон куурчагын баяндап берди. Аңгемеси аяктап калган кезде сырттан Мелли баш багып: "Тайыжың сени күтүп атыптыр, мисс Поллианна. Маңдайдагы үйгө телефон чалыптыр.
тез келсин дейт, деди. Поллианна кыйылып атып, ордунан араң турду. Азыр барам. Чуркаганга буттарым бар болгонуна сүйүнүшүм керек. Туурабы, миссис Сноу? Деди күлүмсүрөп. Жооп болгон жок. Миссис Сноу көзүн бекем жумуп ойго чөмүлдү. Милли болсо энесинин кубарган жаагынан жаш агып баратканын көрүп, таң калганынан көздөрү алайды. Кубанычтуу жаңылык. Июль күндөрү биринин артынан бири өтүп жатты. Бул кезде Поллианна Харрингтон үйүнө көнүшүп калган. Өзүн бактылуу сезип, көңүлү жайдары. Тайэжеси түзгөн программа, күндө өтүлчү сабактар баштагыдай тажатпайт. Бир күнү түштөн кийин мисс Полли чатырдагы кампасынан тыбыт жоолугун алганы үстүңкү кабатка чыкты. Тайэжесин баскан үнүнөн тааныган Поллианна дароо бөлмөсүн ачып, жолдон тосуп алды. Жүзүндө жылмаюу. Тайэже, мени көргөнү келгениңизге аябай ыраазымын. Буга чейин эч ким конокко келген эмес. А мен конокту абдан жакшы көрөм. Тайэже, бияка келгенге чейин өзүмө тиешелүү бөлмөмдө болбоптур. Эми болсо Кудайга шүгүр бөлмөм бар. Түркүн түстүү оюулары бар килемдери, картиналары, пардалары болбогонуна карабай, бөлмөмдү абдан сүйөм. Мисс Поллинин кабагына кар жаады. Кичинекей кыз шарт токтоп калды. Сепкил баскан беттери албырып чыкты. Сөздү башкага бургусу келип, мукактанып сөз таппай баштаганда бөйрөгүн таянган мисс Полли айкырды. Кекечтенбей бат-бат айтчы. Сөзүңдүн аягына чык да, оюңдун аныгын билейин. Мисс Полли жоолукка келген болчу. Эми анысы эсинен чыгып, Поллианнанын аңгыраган бөлмөсүнө кантип кирип барганын өзү да билбей калды. Эми минтип Кенедей кыздын куйкасын куруштурган сөзүнө аргасыз чыдап керебетте отурган чагы. Бирок кыздын сөздөрүнүн аягы аны тынчсыздандырып жатты. Поллианна анардай кызарды. Сөзүнүн баш аягын таппай атып мындай деди. Балким туура эмес сөздөрдү сүйлөп алгандырмын. Кечирим сурайм. Айтайын дегеним, бул бөлмөгө килээрден мурун кооз килемдер, картиналар, пардалар барго деп ойлогом. Көрсө алар балалык кыялдарым тура. Буга чейин андай баалуу нерселерге ээ болбогонумдан улам ошондой ойлосом керек. Бир жолу кайрымдуулук мекемесине келген кутулардан 2 кичи килем чыккан эле. Алардын бирөөсүнө сыя төгүлгөн окшойт. Көк ала болчу. Экинчиси тамтыгы чыккан чүпүрөктөй жука килем экен. Дагы бир күнү кутулардан 2 картина чыккан. Бирөөнү колго кармаар замат бычырап сынып калган. Беркинисин атам. Поллианна үндөбөй туруп калды. Тайэжесинин атасы тууралуу айтпа дегенинен эстеп кетти. Сөзүн оңдоп, акчага муктаж болуп, ал картинаны сатып жибергенбиз. Бул бөлмөгө биринчи келгенде ошол окуялардын таасиринен чыга элек болчумун. Бош бөлмөгө киргенде жаман болбой койгон жокмун, албетте. Бирок издеген сайын ыраазы болчу жактарын таап аттым. Мисалы, күзгүнүн жоктугунан бетимдеги сепкилдер көрүнгөн жок. Ошондуктан кайгырган жокмун. Анан терезедеги көрүнүш кудум эле эң кооз сүрөт тартылган картинада экен. Ушул жакшылыктардын баарын тартуулаган сизге рахмат. Ушунчалык жакшы адамсыз, Тайэже. Бул кылгандарыңызды эч качан унутпайм. Бети чоктой кызарган мисс Полли ордунан туруп, "Болду, Поллианна, жетишет", деди да бөлмөдөн чыгып кетти. Алчу жоолугун унутуп, тепкичтерди тарсылдаткан бойдон ылдыйкы кабатка жөнөдү. Мисс Полли эртеси таң атпай Нэнсини чакырып чечкиндүү түрдө буйрук берди. Поллианнанын буюм тайымдарын астыңкы кабаттагы кечээ мен жыйна деген бөлмөгө көчүр. Менин жээним мындан кийин ошол жерде уктайт. Нэнси кудуңдаган бойдон үстүңкү кабатка учуп чыкты. "Полли, Поллианна, сүйүнчү, сага сүйүнчүм бар", деп кыйкырды. "Мындан ары астыңкы кабатта жатасың. Азыр буюмдарыңды ошол жерге көчүрөм." Поллианна ишене албай, "Кандай дейсиз, Нэнсиже? Чын элеби? Ура!" деп так секирди. "Ооба, чып-чын", деп күлдү Нэнси. "Буюмдарын алдыңкы кабаттагы бөлмөгө ташы", деди Тайэжең. Поллианна кызматчынын сөзүн акырына чейин уккан жок. Дароо тепкичтерди экиден бир аттап чуркап жөнөдү. Тайэжесинин жанында баргыча эки эшикти ачты эле экөө тең дубалга тарс этип бир тийди.
Алдында турган үстөлдү да кулатты. Тайже, Тайже деп кыйкырды толкунданып алган Поллианна. Полли Тайже, чын эле ушундай деп чечтиңизби? Ал бөлмөдө баары бар да. Килем десең килем, пардалар, 3 картина, терезеден карасаң сырттагы кооздук да көрүнөт. Рахмат, Полли Тайже. Макул, Поллианна. Бөлмөңдүн алмашуусу сага жакканына кубанычтамын. Поллианна, сураныч, тиги отургучту өйдө тургузуп койчу. Акыркы жарым мүнөттө 2 эшикти тарсылдаттың, деди. Аял катуу сүйлөп жаткан болчу. Анткени өзү түшүнбөгөн бир себептен улам ыйлайын деп турган. Поллианна үстөлдү тургузду. Сүйүнүчүн жашыра албай, толкунданып мындай деди. Ал эшиктердин үнүн уктум. Мага тигил бөлмөнү бергениңизден толкунданып кетпедимби? Деген соң дагы бир сөздү баштап Тайжесин жарга такады. Тайже, өмүрү эшикти катуу жаап көргөн эмессизби? Жок, албетте. Андай нерсе эсимде жок, деп тайсалдады Тайжеси. Мына ушуга капа болдум. Сизге боорум ооруп атат, Тайже. Киши абдан сүйүнгөндө эшиктерди тарсылдатып ачып жапкысы келет. Демек сиз эшиктерди шарктатканды каалаганчалык сүйүнбөптүрсүз. Кандай өкүнүчтүү. Поллианна, эй кыз, тилекке каршы бул эскертүү суу кечкен жок. Себеби Поллианна буюмдарды көчүрүп аткан Нэнсиге жардам берүү үчүн жебедей сызып жок болгон. Чуркап баратып дагы 2 үстөлдү кулатып, алдынан чыккан баардык эшикти тарсылдатып ачып жаап өттү. Тайжесинин сөздөрү кулагынын сыртынан кетип, абага сиңип жок болду.